Камчыбек Ташиев Кемпир-Абад суу сактагычынын жанындагы жерге байланыштуу нааразы болуп жаткандар менен жолугушту. УКМК төрагасы алардын талабынан улам дагы бир ирет Ташкентке барып сүйлөшүүлөрдү жүргүзөрүн айтты. Сурахматов сүрөгөн НДПК партиясы добуш сатып алууга айыпталып шаардык кеңештен четтетилди. Калган партиялардын тагдыры кандай болот? Бюджет жана финансы боюнча комитети республикалык бюджеттин аткарылышын укту. Биринчи кварталда бажы төлөмдөрүнүн казынага 1 миллиард 300 миллион сом түшпөй калды. Март айында ошо Кытайда пандемия башталганда биз бир тараптуу өзүбүз жаап алыппыз. Границабызды. Спортто ийгилик жараткан Кыргыздын кыраан кыздары Олимп оюндарына жолдомо алгандар. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы, студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Кемпир-Абад суу сактагычынын жанындагы жерге байланыштуу нааразы болуп жаткандар менен жолугушту. Кара Суу районунун Ынтымак айылындагы пикир алышуу 1,5 саатка созулду. Жергиликтүү тургундардын ой пикирлерин уккан Камчыбек Ташиев Өзбекстанга чек ара маселеси боюнча кайра сүйлөшүүгө барарын айтты. Марттын аягында Ташкент шаарында өткөн Кыргыз-Өзбек өкмөттөр аралык комиссиясынын чечими менен чек ара маселеси толук чечилген. Кол коюлган протоколго ылайык Кемпир-Абад суу сактагычынын платинасынын жанынан 50 гектар жер Өзбекстан менен алмаштырылмак. Бирок буга каршы болгон тургундар 17 апрелде мөөнөтсүз акцияга чыгышкан. Алар менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жолукту. Жиналган эл коңшу өлкө менен алмашыла турган 50 гектар жер суунун баш экенин айтышып, жайыт катары колдонуларын белгилеп келишет. Буларды чогулгандар Камчыбек Ташиев менен кошо талкуулашты. Ташиев жергиликтүүлөр менен баарлашып, Өзбекстан менен жетишилген протокол боюнча кенен ынанымдуу, жеткиликтүү маалымат берди. Мен дагы бир жолу айтайын, 100 гектар эмес, 1 сотук жерди бирөөгө бере албайбыз биз. Мен дагы бир айтайын, угуп туруң аба, угуп туруң. Себеби мына сизге окшотуп мен мында жалпак тил менен элге түшүндүрүп атам. Бая айтпадымбы? Бая айтпадым. Булар бизден 100 гектар сурады дедим. Сурады булар бизден 100 гектар. Туура. Анан биз башында мен болуп, жаа башкаларыбыз болуп, башында берсек кандай болот деп сүйлөшсөк, специалисттер келип, Кара Суу району госрегистри келип, облустун зам губернатору келип айтты, 100 гектар болсо деди, элдин огороддоруна чейин чыгып кетет. Болбойт деди. Андан көрө 50 гектар болсо аз айтсак, эки эсе аз айтсак. Ошондо мына водохранилищенин тегереги гана ушунда кирет деп кайтты. Ушул гана сөз. Ушул сөз. Муну болсо баягы алиги бушакчыларың 100 гектар берем дептир, анан кийин дагы 50 гектарга түшүп калыптыр. Берүүгө мен эч кандай акым жок. Ошо 50 гектарды дагы биз алмаштыруу жолу менен гана беребиз. Алмаштыруу жолу менен гана беребиз. Так, анан кийин жанагы провокатор бети жокторго айтып коеюн. Давайте вот баягы бети жокты кыла бербегиле. Уят болот. Уят болот. Эл эмес ал жерде, аба. Эл эмес ал жерде. Бир 5-6 чыгып алып ошо айтып атышат. Анан сырткары. Эми мына сиздин кийинки сунушуңуз, экинчи сунушуңуз. Ушул жерди бербей, анан башка жерди берсек болбойбу, алмаштырсак болбойбу деп атасыңар. Биз алмаштырайлы деген бизге мунун кереги жок. Биз алмаштырабыз деп буларга жанагы сунуш менен чыккан жокпуз. Дагы айтайын. Булар бизге чыгып атат сунуш менен. Ушуну алмаштырып бергиле бизге. Мунун ордуна биз башка жактан жер берели деп. Себеби биз деле башка жерден сунуш менен чыгып атабыз да. Айттым го. Мына Араванда чыктык биз 32 гектар жерди эл сууга жетпей калган экен. Сунуш берип атабыз. Алмаштырып бергиле бизге деп. Мына Кадамжайда 15 гектар жерди сунуш берип атабыз. Алмаштырып бергиле, элибиз кыйналып атат деп. Мына Аксыдан дагы айтайын, Дээрес айылынан 15 гектар жерди сурап атабыз. 3 километр жол болот экен. Элибиз тоого малын айдаганда 3 километр менен өтүп кетет экен. Атак 3 километрди бербесеңер, эл 40 километр айланат экен. Бергиле бизге деп биз сунуш берип атабыз. Ушинтип бири-бирибизге сунуш берип, кимге керектүү жерлерди ушинтип бири-бирибиз менен алмаштырганга аракет кылып атабыз. Мен айттым эле башында, урматтуу туугандар, биз кээ бир жерлерди алмаштырабыз, беребиз. Кээ бир жерлерди алмаштырып алабыз. Мына ушул гана маселе.
Эми бул элдин жергиликтүү элдин кызыкчылыгына болуш керек. Сабай айыл өкмөтүндөгү ынтымак айылына эл менен жолугушууга барган Ташиев нааразычылык акциясын уюштургандардын арасында чагым кылууну көздөгөндөр бар экенин да кошумчалады. Коңшу өлкө менен кол коюлган макулдашуу тууралуу кенен маалыматты Ташиевдин өз оозунан уккан эл анын айткандарына нанышып, акыр аягында ыраазычылыктарын билдиришти. Ошол Камчыбек Ташиев агабыз чыныгы кыргыздын уулу. Мындайча айтканда, мага окшогондо жүрөгү таза үчүн өзүнүн элине ушунча адамдын немесин келди бул адам, эч коркпой, кыргызым деп келди. Бардык немени акыл менен чечеп турган адам бул. Азыр айтат 21-22 гектар жерди берсек болобу дейт. Ошо 22-21 гектар жерди тозуп турат азыр Өзбекстан. Биз өтө тынч турабыз. Анан биздин бул ынтымак айылына өтө суу келбейт, ака. Эгинибиз болбойт. Бизге сууну жакшы алып келип берсеңиз, эгинден алтын чыгат, ака. 10.000 гектар жайыттан мал багасын, кой багасын, койдун малды бир сойкейсин, эртеңки чүгөтөт. 1000 гектар жерден 5000 тонна будай чыгат. 5000 кожолукка жетет. Урматтуу туугандар, оягында ойлош керек. Мен сизге айтарым, ушунча жерди алыпсыз, ака. Эмне үчүн телезордон сиздин алган жерлериңизди, ошол элди бир 20 мүнөт же 10 мүнөт тактап көрсөтпөйт. Сизди каралап, баягы өзүңүз айткан, мен жакшы түшүнбөйм олорго, блогерлериңизге. Сиздин жакшы жактарыңызды көрсөтпөйт, ака. Төрттө саятчы чыгып адамдын кычырын келтирип бир баланы сүйлөп ишке ашпаган. Одан эле сиздин кылган иштериңизди көрсөтсө, Орто Токоеву, Үңкүр тообу, Араланды, башка жакка алган жерлериңизди, ошо адамдардын немелерин суунун үчүн көрсөтсө, ушул эл сизди колдойт, ака. Сиздин жакшылыгыңызды. Кара Суудагы ынтымак айылынын аймагынан Өзбекстан менен алмашыла турган 50 гектар жер тилкеси кайра каралмай болду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев жер алмашууга нааразы болгон кыргызстандыктардын талабынан улам дагы бир ирет Ташкентке барып сүйлөшүүлөрдү жүргүзөрүн айтты. Бул жерде силердин эле проблемалар эмес да, бул жерде ушул ынтымак айылынын проблемасы болсо башкача иш кылат элек. Бул жерде кыргыз элинин проблемасы турат, ошолордун эмеси менин жүрөгүмдү өйүп атат. Так, ошон үчүн мындай кылсак болот да, эми мына 50 эмес, 52 эмес. 21. Бая картаны көрсөтүңчү. Картаны илиңчи. Мен азыр картаны көрсөтөйүн. Картаны көрсөтөйүн, беркегиле. Мына бул баягы жол менен чыгып, анан могул жерден замыкать эткенде 52 гектар жер болгон да. Мына балдар 52 беле? 50 гектар жер болгон, мына 50 гектар жер болгон. Мына платинаны мына башына чейин, мынерге чейин биздики. То есть мына бул турган жерлер булардыкы, буларга өтүп кетти деген эмес. Эми мындай кылсак болот да, мен эми ойлоп атам азырчы эми. Мына силерге ачык айтайын, угуп тургула. Ушул мына тосуп алган жерини 20 гектарды алмаш айла деп айтып көрөйүн буларга. 50 эмес 20-ны, мейлиби? Ушуну айтып көрөйүн, урматтуу туугандар. Эми себеби урматтуу туугандар, буларга баары бир мына платинанын коопсуздугу үчүн керек. Мына 20 гектар жерди мен айтып көрөйүн, 20 гектар эле жерди алгыла, тосуп алганыңарды, ушул жерден токтойлу, берага чыкпагыла деп, туурабы? Бул бир. Мун үчүн, эми мен мун үчүн тияққа барып, алар менен сүйлөшүп, чтобы биздин общий протокол, баягы жалпы протокол бузулуп кетпеш үчүн ушуга мен аракет кылайын. А мына 20 гектардын ордуна, 20 гектарды бир жерден алабыз дагы, буларданчы. Биз өзгөндөн алабыз, бу же Кара Суудан алабыз, бу дагы алабыз. Бул жер дагы, урматтуу туугандар, бул тосулган жер дагы жөн эле буларга берилип коюлбайт. Бул алмашуу жолу менен кайра алабыз. Мен ушуга мындай көңүл буруп атам да, ушуга мен аракет кылайын, мейлиби? Аракет кылайын. Анан калганын Алла Тааланын буйруганын көрөбүз. Мына Камчыбек Ташиев түшүнүктүү айтты. Барайын Ташкентке дагы бир жолу барайын. Жутуралга болду деп кайра кайталап качем кереги бар. 1,5 сааттан ашык убакытка созулган жолугушуу пайдалуу жыйынтыкталды. Ынтымак айылынын тургундары Камчыбек Ташиевке ыраазычылыктарын билдиришип, баталарын беришип, кол жаап узатышты. Айпери Самат кызы, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.
Прецедентсиз саясий окуя. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы НДПК партиясын добуш сатып алууга айыптап шайлоодон четтетти. Бирок аталган партия дооматтарды четке кагууда. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясы бул окуяга байланыштуу добуштар кайрадан эсептелинип чыгаарын билдирди. Калган уткан партиялардын тагдыры эмне болот? Эми шаардык кеңешке жаңы жүздөр келеби? Кененирээк кийинки материалда. Мурдагы кала башчы Азиз Туракматов сүрөгөн НДПК партиясы шайлоодон четтетилди. Мындай чечимди Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы 18 апрелдеги жыйынында кабыл алды. Буга атайын кызмат менен милициянын аталган партияны добуш сатып алууга айыптаган документтери негиз болгон. Айта кетсек, буга чейин Бишкек милициясы НДПК партиясы добуш топтоо максатында шайлоочуларга 1000 сомдон акча таратканын кабарлаган. Тергөөнүн жыйынтыгында шайлоо тилкесинин жанынан Равон үлгүсүндөгү автоунаадан 3 жаран добуш сатып алууга шектелип кармалганы айтылган. Бул саясий партиялар шайлоо Бишкек шаардык кеңештеринин депутаттарын шайлоосунда 15 миллион сомдук фондун 0,5%-тан ашса, бул 75 миң сомдон ашса, бул бузуу болуп эсептелет. Ошол себептен Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы ошо каржылоо маселеси боюнча бузуу факты, экинчи факт болсо добуш сатып алуу боюнча факттын негизинде саясий НДПК саясий партиянын ошо шайлоодон четтеткенге чечим кабыл алды. НДПК саясий партиясы Бишкек шаардык кеңешке шайлоодо 7% чектен өтүп, 6 партиянын ичинен Марага 3-чү болуп келген. Аталган саясий уюмдун лидери Илим Карыпбеков добуш сатып алуу тууралуу дооматтарды негизсиз деп атады. Карыпбеков бул акылга сыйбаган саясий чечим деп эсептейт. Партия мүчөлөрү шайлоо мыйзамдарын алайык 3 күндүн аралыгында Боршайкомго, жыйынтык болбосо сотко кайрылышат. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынан бир дагы кандайдыр бир мыйзам бузуулар боюнча расмий билдирме алган жок. Бир дагы. Башка партиялар андай расмий билдирмелерди алмак турсу, сиздер көрдүңүздөр, айрым талапкерлери, партиянын ичиндеги талапкерлер четтетилип да жатышты. Айрым иштер, айрым партияларга кылмыш иштери козголуп, акимчиликтеги жогорку кызматтагы адамдар камалып чыгып, үй камагында чыгып, азыр кылмыш иштери каралып жатат. Ал эми НДПК партиясына кылмыш иши козголмокту көрсө, бир дагы билдирүү болгон эмес. Ал арада шайлоодогу акыйкаттыкты талап кылган реформа жана ак бата саясий партиялары Боршайкомдон Эмгек партиясынын да добуштарын жокко чыгарып, шайлоодон четтетилишин талап кылып чыгышты. Айтымдарында аталган партия өткөн өнөктүктө эң көп добуш сатып алуу фактылары менен Марага жеткен. Эмгек партиясына каршы тийиштүү чаралар колдонулбаса, шайлоо одоно мыйзам бузуулар менен өттү деп эсептейм жана Ак бата партиясы Эмгек партиясына карата шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылат. Антпесе бул шайлоо тарыхта кир өттү деген ат менен калат. Жалпысынан шайлоонун бардык жыйынтыктары жокко чыгарылса, Эмгек партиясынын кайрадан шайлоого катышуусуна жол берилбеш керек. Ал эми Ак бата партиясы өз кезегинде дагы бир жолу мурдагыдай эле шайлоо мыйзамдарын сактоо менен өнөктүккө катышууга даяр. Белгилей кетсек, Бишкек шаардык кеңешине шайлоодо 7% босогодон 6 партия өткөн. Баштапкы эсеп боюнча Эмгек партиясына 10, Ак батага 9, НДПК партиясына 8, Ата журт Кыргызстанга 7, Ынтымакка 6, Биздин элге 5 мандат тийген. Эгер партиялар бири-биринин абийирин ачып отуруп, НДПК менен Эмгек жарыштан сүрүлүп чыгарылса, анда 18 мандат бош калышы мүмкүн. Ошондо 7-чи жана 8-чи орун менен келген реформа менен социал-демократтар партиясына шаардык кеңешке жол ачылат. Саясатчы Сейтек Качкынбайдын билдирүүсүндө, эгерде НДПК четтетиле турган болсо, аталган партияларга жол ачылып, Бишкек шаардык кеңеши жаңы жүздөр менен толукталып, курам мурда болуп көрбөгөндөй өзгөрүүсү ыктымал. Мурдагы депутаттардын 80% эле кайра аттанды депчи. Азыр мен статистиканы билбейм, өгүнү Али Токтокуновдор жакшы иликтөө кылып атат, клуб менен бирге аналитика кылып, кимдер кайра өтүп келгенин, мурда кандай убада бергендерин, кимдин балдары экенин, кимдин бөлөсү экенин, кимдин жээни, кимдин тайкеси экенин баарын жаңыланды деп, мисалы эгер реформа келсе айтмакпыз да, мына ичине чындап эле мына оппозициялык жолдосу, мындай прогрессивдүү, эркин ойлонгон күчтөрдүн
аз да болсо ушулар өттү, бир атмосфера кылат деп айтмакпыз да. Бишкек шаардык кеңешине өткөн шайлоодон НДПК партиясынын четтетилгенинен улам эми добуш берүүнүн жыйынтыгы кайра эсептелиши мүмкүн экендигин билдирди. Мыйзамдын бузулушуна байланыштуу партия шайлоодон четтетилип калган убакта алардын добушу алынып салынып, андан кийин кайрадан 7% көрсөткүч эсептелет. Бир партия чыгып кетип калган уткан партиялар бөлүшүп албайт. Мыйзамга ылайык ошондой Борбордук шайлоо комиссиясынын жоосу да бар. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо боюнча комитети саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшеналиевди кызматтан алуу сунушун өкмөткө жолдоду. Мындай чечимди аталган комитеттин 19 апрелдеги жыйынында кабыл алынганын депутат Жанар Акаев кабарлады. Анын айтымында Алымкадыр Бейшеналиевдин таажылуу вирусту коргош менен дарылоо тууралуу билдирүүлөрү анын бул кызмат ордуна ылайык келбесин көрсөттү. Мындан улам министрди жумуштан алуу сунушталып, аны жыйынга катышкан комитет мүчөлөрүнүн баары колдоду. Министр Бейшеналиевдин соңку билдирүүлөрү абдан опурталдуу. Ал адис катары илимий жактан далилдене элек ыкманы сунуштоо менен калкыбыздын саламаттыгын коркунучка кептеп жатканын түшүнүшү керек, деди Акаев. Быйыл биринчи кварталда социалдык экономикалык өнүгүү темпи төмөн болуп калды. ИДПнын жалпы суммасы 118,4 миллиард сомду түзүп, өсүү темпи 90,6% болду. Алдыга жылуу бир гана айыл чарба тармагында байкалган. Калган секторлор пландык көрсөткүчтөргө жеткен жок. Мунун негизги себеби чек арадагы маселелерге байланыштуу. Бул тууралуу Жогорку кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитети республикалык бюджеттин аткарылышы боюнча өткөн жыйында айтылды. Кененирээк кезектеги сюжет. Ушул жылдын мартына чейинки макроэкономикалык көрсөткүчү көңүл жылытпайт. Өсүү темпи айыл чарбасында гана 100,9% болсо, өнөр жай боюнча 80,9%ды түздү. Ал эми курулушта 23,4% төмөндөгөн. Булар боюнча парламенттин тийиштүү комитетине маалымат берген вице-премьер-министр Улукбек Кармышаков республикалык бюджеттин аткарылышына дагы токтолду. Быйыл биринчи квартал үчүн пландалган сумма 33 миллиард 746 миллион сом болчу. Иш жүзүндө 32 миллиард 352,2 миллион сом түштү. План 95,9%га аткарылды. Же болбосо 1 миллиард 394 миллион сом бюджетибизге түшпөй калды. Салыктык кирешелер боюнча 25 миллиард 339 миллион сом түшкөн. План боюнча 23 миллиард 922,5 миллион сом эле. Ал эми бажы төлөмдөрүнөн биринчи кварталда 1 миллиард 300 миллион сом казынага түшпөй калды. Эл өкүлдөрү мунун себебин сурашты. Таможня боюнча эмне мындай маселе болуп калды? Аз түшкөнүнө Кытайдан эмне машина келбей калдыбы? Келбесе эмнеден бул? Биринчи кезекте ал жерде ошол чек арадагы Кытай тарапка өтүүчү биздин шарттар төп келбейт экен биринчиден, экинчиден эми ал жерде жакшы билесиздер, саясий маселе бар. Азыр буюрса президентибиз дагы биринчи кезекте ошол приоритеттүү түрдө Кытай Республикасына жасала турган сапарынын алкагында ал маселени чечүү каралып атат. Ошол барып келгенден кийин мен ойлойм толук кандуу чечилет болуш керек. Жалпы импорттун 64% дал ушул Кытайдан келет. Былтыркыга салыштырмалуу январь, февраль, мартта казынага 2 миллиард 600 миллион сом каражат түштү. Өсүү темпи 166,3%га бекитилүүдө. Ошондуктан планды аткаруу бир аз оор болуп жатканын айтат бажы кызматынын төрагасы. Азыр Улукбек Тойчуевич айтты го, биздин стандарттарга азыр туура келбей калды. Ошол эмне стандарт болуп калды? Март айында ошо Кытайда пандемия башталганда биз бир тараптуу өзүбүз жаап алыппыз границабызды. Орустар, казактар эч эметкен эмес, биз бир тараптуу жаап алган экенбиз. Ошо сентябрь айына чейин бизден ошо пункт пропуска тору карт менен Эркештан жабылып турган, бир дагы машина өткөн эмес. Сентябрдан баштап эки тараптуу жумуш топтору түзүлүп, эки тараптуу макулдашуулардан кийин жанагы алгоритм системасы кол коюлуп, эки тараптуу бүгүнкү чейин ошо система менен иштеп келатабыз. Мунун баардыгы пандемиянын негизинде болуп атат. Муну менен катар республикалык мааниси бар жолдорго өзгөчө басым жасоо керектиги белгиленди. Депутаттар аталган тармакка каражат аз бөлүнөт дегенден алыс. Кеп анын эффективдүү пайдаланылышында. Парламентарийлер Бишкек Ош каттамындагы Сосновканын үстүндөгү 30 метр жол 15 жылдан бери асфальтталбай турганынан нааразы. Бул сыяктуу жерлер Кара көл менен Таш көмүр шаарларынын ортосунда дагы бар.
өзгөчө мына ашууларды мен 2 жолу көтөрдүм. Бирок бүгүнкү күнгө чейин результат болгон жок. Техникалар жолда авария болуп жатат. Көрүнгөн заправкаларга миллион сомдук карыз. Горючий жок. Комитетке мен сунушум бар эле, чечиминечи. Жана Минтранска ушул киргизип берели, баягы 3 жерди Ош-Бишкек трассасындагы быйыл чечсин. Эми ал 30 метрден болсо 3-өө биригип 100 метр болот. 3-өө биригип, эми бул проблема деле болсо комитетке киргизбесек болбойт. Ушун менен мен 5-министрге айттым да. Чечилбей атат, эл кыйналып атат. Ушуну эске алып койсок. Депутаттар ички сырткы карыздарга дагы токтолушту. Быйыл аласа бересеге канча каражат каралганын сурашты. Бул жылы 37 миллиард 266 миллион сом төлөнүш керек. Бүгүнкү күндө өлкөнүн башка мамлекеттерге карызы 4 миллиард 81 миллион долларды түзөт. Бүгүнгө чейин проблема жок. Тилекке каршы биз өткөн жылдын акырында жанакы карыздарды реструктуризациялоо боюнча программадан чыгып, ошондой саясий чечим кабылданып калган. Мурунку өкмөттүн чечими менен ошонун негизинде баарыңыздар билесиздер, мына Кытайдын, Япониянын, анан бир топ дагы башка бир 5 өлкөнүн карыздары боюнча биз жалпы суммасы 54 миллион эле. Ошонун баарын биз төлөбөй кийинки 4 жылга жылдыралы деген план бар эле, бирок анын баарын төлөгүлө дегенден төлөп бергенбиз. Ал боюнча проблема жок. Ал эми жумурай журтты түшүккө салган баалардын өсүшү дүйнөлүк тенденцияга байланыштуу болуп жатканы белгиленди. Бул боюнча өкмөт иш аракеттерди алып барууда дейт Улукбек Кармышаков. Мунун жыйынтыгы экинчи кварталда билинерине ишендирип кетти. Айпери Самат кызы, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ. Экономика жана финансы министрлиги өлкөдөн сыртка кагаз чыгарууга убактылуу тыюу салган жатат. Бул тууралуу токтом долбоору коомдук талкууга коюлду. Министрлик Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагынан тышкары өлкөлөргө регенерациялануучу кагаз менен картонду ташып чыгууга убактылуу тыюу салуу жөнүндө токтом долбоорун иштеп чыккан. Министрликтин маалымат кызматы муну Кыргызстандын өзүндө кагаз таңкыстыгына жол бербөө менен түшүндүрдү. Чүйдөгү пригородный айылында насыя үчүн өздөрүн өрттөйбүз деп коркуткан аялдардын маселеси ар бири менен жекече чечилет. Алардын насыясы жоюлбайт, балки мөөнөтү узартылышы ыктымал. Бул тууралуу вице-премьер, экономика жана каржы министри Улукбек Кармышаков билдирди. Эске салсак, Кармышаков өз өмүрүнө кол салууга аракет кылган аялдар менен жолугуп сүйлөшкөн. Вице-премьер бул көрүнүштү кыжырды кайнаткан факт катары сыпаттап, мыйзам бузуу экенине токтолду. Муниципалдык мекемени басып алгандар жазык кодексинин негизинде жазаланат. Мен билгенден 5 жылдан 7 жылга чейин камалат. Мындай жол менен маселе чечилбейт. Көбүнчө ал жерге менчик насыя алгандар жана кредит бергендер менен көйгөй жаралган аялдар чогулган. Айрымдарынын тармактык бизнес менен маселеси болсо, кээ бири банк жана микрофинансы компанияларына өз убагында насыя төлөбөгөндөн жабыркап жүрүшкөн, деди Кармышаков. Вице-премьер бир күндө же бир айда алардын маселесин чече калуу мүмкүн эместигин айтып, баары мыйзамдын негизинде жүрөөрүн кошумчалады. Абхазиядан ташылган автоунааларды Кыргызстанда каттап мыйзамдаштырып берүүнү мамлекеттик органдардан талап кылгандар бүгүн 19 апрелде кайрадан Бишкекке митингге чыгышты. Алар өлкөгө буга чейин кирип кеткен автоунааларды мыйзамдаштырып берүүнү талап кылышууда. Митингчилер унааларын насыяга алгандар бар экенин, айрымдары такси кызматында иштеп, үй бүлөсүн багарын айтышты. Ушундай эле акция өткөн айда мартта 2 жолу өтүп, айдоочулар президент Садыр Жапаровдун атына кайрылуу да жолдошкон. Айта кетсек, азыркы тапта Кыргызстанда Абхазиядан алынган унааларды аныктоо боюнча рейд жүрүүдө. Себеби мындай унаалар ИАЭПтин бажы мыйзамдарын бузуу менен алынып келинген. Болжол менен 10го жакын машина айып короого токтотулган. Биринчи талап стоянкадагы машиналарыбызды чыгарып берсин. 50 машина дейт Кыргызстан боюнча общий. Анан экинчи талабыбыз Кыргызстанда ушул Абхаз номерлери машиналар жүргөнгө бир возможность түзүп берсин, бизге шарт. Баягыда эле айтып өттүк, бул жерде закон бузайын же урдап келейин же бир закондон качып, налогтон качайын деген адам жок. Бизге какой-то бир номер берсин, башка берсин, бизге жеңилдик кылып берсин. Штраф кылсак, камерага илинсек төгөлөйлү, налогун төгөйлү, оформлениясын берейли. Мынча сумма болот, мынча да келгиле акчаңарды төккүлө, кыргыз номерге же бир номерге алмаштырып алгыла деген бир Кыргызстандын жарандарына жеңилдик кылып берсе, баарыбыз эле забыз.
Үстүбүздөгү жылы Жапониянын Токио шаарында өтө турган Олимп оюндарына азырынча кыргызстандык 11 спортчу жолдомо алды. Анын дээрлик 6-оосун кыргыздын кыран кыздары камсыздады. Айсулуу Тыныбекова баштаган балбан кыздардын тандоо оюндарындагы ийгиликтери тууралуу кабарчыбыз Чолпон Бешелин кызы баяндайт. Сүйүнүштүн көз жашы. Социалдык түйүндөргө спорттук баракчылар жүктөгөн видеодон Мерим Жуманазарованын медаль тагынып жатып, сүйүнгөндөн көз жашы токтобой ыйлаганын көрүүгө болот. Бул балбан кыздын кыска убакыттагы экинчи чоң жеңиши. Бир нече күн мурда лицензиялык турнирде күмүш байгени алып, Токио Олимпиадасына жолдомо уткан. Андан көп өтпөй минтип Азия чемпионатында алтын медальга ээ болуп отурат. Балбан 68 кг салмакта өзбекстандык, казакстандык, кореялык жана монголиялык спортчулар менен күч сынашты. Ал эми 76 кг салмакта Айпери Медет кызы жалпысынан 5 спортчу менен кармашты. Кыргызстандык балбан Корея, Өзбекстан, Индия жана Монголиянын спортчуларынын үстүнөн жеңишке жетип, Олимпиада оюндарына жолдомо утту. Кыргыз күрөшүнүн феномени аталган Айсулуу Тыныбекова бул ирет кыз келиндердин эркин күрөшүнөн 4-чү ирет Азия чемпиону аталды. Кыргыздын кыран кыздары Алматыда өткөн мелдеште намысты колдон чыгарышкан жок. Күчтүү атаандаштарга карабай татыктуу оюн көрсөтө алышты. Атаандаштар мүмкүнчүлүгү болушунча эле абдан катуу даярданып келишти. Анан бизде ошо кыздарды дайындаганда ошо биз Алматы шаарынан ошо 2 лицензияга ошо главный тренер баш болуп чогуу ошо пландаганбыз. Анан ошол планды биздин балбан кыздарыбыз жакшы күрөшүп, ойдогудай ошо планды аткарып беришти да. А так балбандар күчтүү болду. Айпери Медет кызынын ошо Олимпиаданын призерлору менен күрөштү, аларды утту. Чемпион Азиялар болду, призер миралар. Мындайча айтканда эми Олимпиада жолдомо бул Азия чемпионатынан да күчтүүлүк кылат да. Буга чейин жалгыз гана Айсулуу Тыныбекованын ысымы аталып жүргөн болсо, эми Айпери Медет кызы менен Мерим Жуманазарованын ийгилик жаратып жатышы кыздар арасындагы кыргыз спортунун келечеги кең экендигинен кабар берет. Бул эми Айсулуу Тыныбекова бул кыргыз курама командасынын локомотиви десек болот. Муну көп жерден айтабыз. Анткени 10 жыл мурун кыз келиндер күрөшөт десе, биздин Кыргызстанда эч ким ишенбейт болчу да. 2019-жылы Астана шаарында өткөн Казакстан мамлекет дүйнө биринчилиги болгон. Дүйнө биринчилигинде ушу Айсулуу Тыныбекова дүйнөнү багынтты. Кыргызстандын гимн ойноду да. Ошондо биргеликте ушу көп ата-энелер ушу кыздардын спортко кызыгып жүргөндөрүнө ишенич пайда болду. Кыргызстандын күрөш боюнча федерациясынын вице-президенти бул жеңиштердин баары Олимпиада оюндарынан байгелүү орундарды камсыздоого карата камылга деп эсептейт. Пандемияга байланыштуу токтотулган спорттук мелдештер дагы жаңы өсүп келе жаткан спортчуларды даярдап, чоң аренага алып чыгууга мүмкүнчүлүк түзүп берген. Эми алдыда ийгиликтерден үмүтү чоң. Мен ойлойм, ушу 3 күрөштүн түрүнөн тең, грек-рим, ушу эркин күрөш, кыздар күрөшүнөн биз ошол Олимпиада оюндорунан ошо чоң байгелүү орундарды күтүп атабыз. Жеке эле эми кыздар жөнүндө айта кетсем, мурда биздин Айсулуу балбаныбыз кызыбыз өзү жалгыз коргоп келчү чоң аренада. Жакынкы жылдары ошонун өзүнүн багы сиңдилери Айпери Меримдер кошулуп, үчөө багы ошол чоң багы бет мелдешке барышат да. Анан мен ойлойм, бул жерде бул Олимпиада 16 киши болот. Бул жерде ар бир спортчунун медаль алганга шанс бар да. Токиодо өтө турган Олимп оюндарына Кыргызстан 21 жолдомо алууга белсинип жатат. Учурда анын 11 куржунда. Аларды Айсулуу Тыныбекова, Мерим Жуманазарова, Айпери Медет кызы Атабек Азизбеков, Жуламан Шаршенбеков, Акжол Махмудов, Үзүр Жусупбеков, Дарья Маслова, Юлия Андреевна, Мария Карабицкая жана Денис Петрашовдор камсыздашты. Эми бул спортчулардын байгелүү орундар менен кайтыш үчүн мамлекет тараптан бөлүнүшү керек болгон акчаны тезден которуу керектигин Жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазов өкмөткө кулак кагыш кылууда. Олимпиада чемпиону болуп келгенде элибиз сүйүнүп, кубанып, ушундай достук менен, биримдик менен, ынтымак менен бир чоң майрам болду эле. Мына ушул нерсе быйыл дагы бир
кайталанганга бир чоң мүмкүнчүлүк туулуп турат да. Бирок ошол эле учурда мына олимпийский сборный командага мамлекет тарабынан 105 миллион бөлүнгөн болсо, бүгүнкү күндө 16 миллионну гана бөлүп бериштир. Бул деген финансы министринин спортко мамлекеттин намысын желегин желбиреткен балбандарыбызга болгон кайдыгерлиги, шалакылыгы деп бааласак болот. Эске салсак, Кыргызстандан соңку 40 жылдан бери Олимпиада чемпиону чыга элек. Бул жолку Токиодо 23 июлдан 8 августка чейин өтүүчү жайкы Олимпиада оюндарда спорт күйөрмандары кыргыз спортчуларынан тарыхый жеңиштерди күтөт. Улпон Бейшилен кызы, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз, саламатта туруңуздар.